Саламатсыздарбы? Бекмурат Усманов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи. Куратор Кайкиева Ульпат Тагайбековна. Студент Абдужапарова Айтурган Турсунбаевна. Тайпасы БКМК 0220. Куратордук саат. Тема 23 февраль Атамекенди коргоо күнү. Атамекенди коргоо күнү жөнүндө кыскача маалымат. Ошол жылдан баштап 1946 жылга чейин Кызыл армиянын күнү деп белгиленип, андан кийин Советтик армиянын жана аскердик деңиз флотунун күнү катары майрамдалып келген. Ошондой эле 1955 жылдан 15 февралында 23 февраль Германия менен согушта Кызыл армиянын жеңген күнү Атамекенди коргоо күнү деп аталат. Тактап айтканда, Атамекенди коргоочулардын күнү ар кандай аталышта белгиленип келет. 80 жылдан ашуун 23 февраль Атамекенди коргоо күнү деп белгиленип келебиз. Аскер жоокерлери бүгүнкү күндүн баатырлары, салт боюнча жигиттердин майрамы. Намыс деген ашуусуздар, бийик бел, мекен үчүн согуп турсун жүрөктөр, эли журттун намысы үчүн жаралган, майрамыңар куттуу болсун жигиттер. Тынчтык болсун мекенимде ар дайым, коргоочулар амандыгын каалаймын, душман көрбөй дүйнө менен теңдешип, узун болсун өмүрүңөр ылайым. Эр жигиттер эли жерин сатпаган, мекен үчүн өз өмүрүн арнаган, кылычын колго бекем кармаган, мекен үчүн өлүмгө баш байлаган, кыргыздарга ачуу коюп катылган, суук сөздү душмандардан сактаган. Чоку болот тоолордун бийик жери, чокудай бол кыргызымдын жигиттери, чок кармаган кол менен батыр бол деп чоң аталар өстүргөн сени мени. Толкун болот деңиздин терең жери, толкундай бол кыргызымдын жигиттери. 23 февраль майрамыңыздар менен. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.